жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында өткөн жумада кайсы бир жумада бир токтолдум элем, жанагы синтетикалык наркотиктер боюнча, баңгизаттар боюнча, электрондук сигареттер боюнча аябай кенен жайылды. Бул тармакты көзөмөлдөй турган органдар башкалар өз ишин кылып атат, бирок биз балдарга жооптуу болгон ата-энелер көзөмөлдөйлү. Бала берген акчаңызга эмне алып атат, не кылып атат, кайсыл тармакка иштетип атат. Бүгүн мына ошо синтетикалык наркотикке байланган балдар аябай көп. Бул келечекте бир канча адамдарды өлтүрүүгө, бир канча адамдарды зордуктоого, уурулук кылууга жана башка кылууга эмне бир жол ача турган бир жаман иш. Ошол наркотигине, ошол баңгизатына эмне акча таппай калса, адам өлтүргөнгө барат, уурулукка барат, башка канга барат, атасынын пенсиясын уурдаганга барат, өлтүргөнгө барат. Бул кылмыштын баардыгынын башаты мына ошол эмне баңгизатка байланган балдар. Ошого өзгөчө көңүл буруп, кээде ушундай маселелер айтканда, шаарда болуп атыптыр, элдин балдарында болуп атыптыр деп эсем, балким сиз экөөбүздүн балабыздыр. Бүгүн барганда бир контролдоп коюңуздар, өспүрүмдөр арасында ушунусы аябай көбөйүп кетти.